бардық іш деңгеде болуды. Ал протоколда жазылған бардығы сот протоколды сұрағанда көңілдеш болғаным чын, SMS жазышқаным чын. Мен қорқып күйеме айта албай қалғанмын. Егер тұрмышым бұзады деп келін бүт протоколында, мынаның протоколында жазылған. Мына соттың протоколында алайрығын. Шундай біреулердің үй бүлесін өзінің қол алдында іштеген мұғалімдерге өзінің іш директорлық қызматынан пайдаланып, мына шындай ипрат іштер жасаған. Ташиып, қамшыға қыдыршайып мені қабыл алса, бұлардың кіршасы кім екенін барын айтып берем. Ошыма қарағанда ош бірім деп қалады, башқа деп қалады, білмеймін қандай екенін. Мына мен азыр екі балам қолымда тірілі жетім барып мен бағып отым. Мен ақиқатқа шығайын деп отам. Мына ақиқатына жетейін. Жиынтық болмады. Şu bir жиынтықты беріңіздер, урматтуу президент, урматтуу УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич инем. Районунун Ташкуру айылынын 72 жаштагы тургуну Маматжан Тойчиев өзүнүн айылындагы Ильяс Адышев атындагы мектепти дээрлик 10 жылдан ашуун башкарган мурунку директору Нурбек Жузбалиев аттуу жарандын кызмат учурундагы жаш мугалимдерге болгон туура эмес мамилесин айтып чыкты. Маматжан Тойчиевдин айтуусунда мурунку директор жаш мугалимдер менен жакын мамиледе болуп, 3-4 үй бүлө бузулуп кетти дейт. Алардын катарында өзүнүн уулунун дагы үй бүлөсү бузулуп, 4-чү небересин ДНК аркылуу текшерилгенде 2 башка болуп чыкканын билдирди. Ташкуру айылынын тургуну 72 жаштагы азыркы пенсионермин. Менин коомго кайрылууга турган себебим, мен көп жерге кайрылдым, президентке бардым, кайрылдык, министрге кайрылдык, жогорку кеңешке кайрылдык, эч кандай жыйынтык чыккан жок. Мына директор болуп турганда жылдары ушундай бирөөлөрдүн үй бүлөсүн өзүнүн кол алдында иштеген мугалимдерге өзүнүн иш директорлук кызматынан пайдаланып, мына ушундай ипрат иштер жасаган. Ошонун ичинде мына мен келиним бар. Мурундагы анча-мынча миш-миштерди уктук. Эми анык эмес, бардыгы айдагы баягы тууганчылык, баганчылык басылып койгон, бири-биринен келишкен. Эгер керек болсо ошол анча-мынча адамдардан сурасаңыздар дагы неме кылат. Анан бул аялы ушу жерге келип, менин келинимди чакырып, ой, өрөңдө экөөң SMS жазышат экенсиңер деп тополоң кылгандан кийин анан кийин бул билинген. Билинип, мен аялым айтылат. Мен аялыма айткандан кийин аялым жашырып жүрөт. Анан эми үй бүлөсү бузулат да. Жашырып жүргөндөн кийин анан 2-3 жылдан кийин менин уулум Кытайга каттачу. Угуп калат. Угуп калгандан кийин анан апасына келип сурады: "Апа, ушул иш туурабы? Эгерде туура айтпасаңыз, мен апалыктан кечем" дегенден аялым бечара байбичем айтышка макул болот дагы. Ушундай болгон экен. Айтты. Ошо Жазгүл деген аялы келип, келинди чакырган. Келин себеби эң акыркы төрөгөн баласын 40 чыкпай турганда чакырган. Бунан мен аялым кандай бу 40 чыкпаган келиндики Жазгүл келип алып чакырат. Эмнеге чакыртты деп. Мына ушу үйдөгү келин чакырткан. Чакыртып келген барганда. Деп анан кийин барса, келиним ушу эшиктен чыгып калат, экөө бетме-бет эшикке уруп болуп калат дагы. Ун чыкпай калат. Анан өлүңдү урайын, анан мына дешип анан коем чабылбай калсын. Болбосо булар ажырашат, балдар тириле жетим калат деп. Ошондон жаап койгондон кийин жанагыдай балам айткандан кийин анан апасы айтат, ушундай болупту, ушундай келген деп. Анан ушудан иш ырбайт. Анан биз Жусупалиев Нурбекти ипрат иштери боюнча районго жаздык. Мына ушундай болуп атат, үй бүлөнү бузду, кандай болот, 4 бала калып атат десек, ол кайрадан бизге доо арыз жазды. 2 миллионго менин аброюма шек келтирди деп доо арыз жазат. Болуп тур деп доо арыз жазгандан биз чакырат. Анан мен адвокат жалдайм. Анан кийин мен секин барып баланы ДНКге чыгарам. Мына ДНКге чыгардым. Ошондо канча жашта эле? 3-4 жашта экен. Неме кылдым эле? Биздин 100% биздин бала болбой чыкты. Мына баламыз. Муну тиркедим. Одан кийин ошо SMS мына. Мынандай Мейком компаниясынан кайсы күнү канча мүнөт канча кыскадаши быкадашилер болот экен мына ичинде бардыгы мына.
Mana bu yerda ko'rsatib qo'yayım. Mana bit belgilab qo'yamiz mana. Bit belgilab qolganmiz mana. Misol uchun bir kunda qancha yo'li yozilgan, bit belgilangan, qancha minut, qancha sekund. Shu bilan biz foydalandıkları sot do'stlarning barini ko'rsatgandan keyin bizning foydamizga chechdi. Dagı 2 milyon uşertdi. Жоққа шығарды. Бұл оқия мындан 4-5 жыл мұрын орын алып, Маматжан Ақсақалдың уулу жана келини эки башка жолго түшкөн. Ал эми баланын атасын тастыктоо максатында Ақсақалдын үй бүлөсү өз ара тештиргенде ошол убактагы мектептин директору Нурбек Жусупалиев менен келини жылуу мамиледе болгонун билишкен. Мындан улам Ақсақал директорду кызматтан кетирүү үчүн райондук билим берүү бөлүмүнө жана тийиштүү укук коргоо органдарына кайрылган. Бирок жарытылуу жыйынтык чыкпаган соң Нурбек Жусупалиев бул Маматжан Ақсақалдын арыздарын жалган доомат катары баалап 2 миллион чыгым өндүрүү үчүн соттошконун айтат. Жоктук кылып кайра өзү ушундай прайстер жасап алып кайра бизди берген. Көрдүңбү? Себеп неге берди? Бул ишке кайра албайт, ишин билбейт. Ушундан эпте утсам деп уталбай калды. Көрдүңбү? Бул өтө ушундай амалкөй адам. Эптеп жогору жактан, каяктан неме кылган, крыша издейт. Мына ошол 30 жылда канча эмнелер болбоду. Билинген ушул. Билинбегендер канча. Биздин бир бечара мына президентибиз баш болуп, Ташиев бечара өзү каш болуп, ошондой ипрастерди жок кылам, коррупциялар жок кылам деп жүгүрүп жүрөт. Дагы эле бул ушундай жүгүрүп, дагы эле крыша издеди. Ана ошентип мен качты бизден. Качкандан кийин унчукпай калдык. Эмне кыласыз деди адвокат дедим. Жогоружга кайрылбай койсок ошойт. Сот сураган. Жогоружга сиз кайрыласыз, кайрылбайсыз дегенде мен биринчи аталыкты аныктап алайын. Анан кийин берем дедим. Бардык иш деңгеде болот. Протоколдо жазылган бардыгы. Сот протоколду сураганда көңүлдөш болгонум чын, SMS жазышканым чын. Мен коркуп күйөөмө айта албай калганмын. Эгер турмушум бузат деп келип бүт протоколунда мананын протоколунда жазылган. Мына соттун протоколунда алайрын бардыгы жазылган. Айтылган, делген. Мына эми коомчулук эмне кылат билбейм. Эми карап бол, эми дагы ошентип жүрүп жөнөкөй мугалим болуп, бул соттошуп Күчүдөгү району менен. Ondan da через крыша аркылуу бул кайтып директор болгон. Мен ошондо билбей калыпмын, документтерди берет элем. Мен дагы кош арызданат элем. Маматжан Тойчиевдин айтымында сот аркылуу кичинекей небересинин ДНКсы текшерилгенде 99% эки башка болуп чыккан. Ошондой эле соттук териштирүүдө келини менен ошол убактагы директор Нурбек Жусупалиевдин жакын мамилеси жана тынымсыз байланышта болуп турганы аныкталган. Сот баланын биологиялык атасын аныктоо үчүн шектүү катары Нурбек Жусупалиев менен баланын канын текшерүү боюнча чечим чыгарган дейт. Бирок Нурбек Жусупалиев бул чечимден баш тартып өзүнүн жалган доомат катары 2 миллион сом материалдык чыгымды өндүрүү боюнча дагы дооматынан баш тартып койгонун кошумчалады. Кыйын болсо, таза болсо денке кылсын. Эгерде ошонун баласы болбой чыкса, мен кечирим сурайм. Себеби бүт документтер бар. Качып барбай койгон. Эгер качып барып ошондо таза болгондо мен кечирим сурайт элем да, мен ушет төлөйт элем. 2 миллионду мага мойнуна койбосо дагы бир мерчемде акча төлөйт элем. Бүт адвокаттар дагы мени үйрөттү. Мен да чалабыл адвокат болуп калдым. Мына көрдүңүздөр, анан урматтуу коомчулук, анан биздин башчыларыбыз качан ушу коом ушундай бузуп жүрөт. Мына коом, мамлекет үй бүлөдөн башталат. Мына үй бүлөдөн башталат мамлекет. Үй бүлө бузулса, мамлекет сөзсүз бузулат. Шуну бир жакшы карап бериңиздер. Ак чынына жетиңиздер. Мен жете албадым. Себеби мунун эгер Ташиев, Камчыбек Кыдыршаев мени кабыл алса, булардын крышасы ким экенин баарын айтып берем. Ал жака да бизди киргизбейт, бара албайт экенбиз. Же через аркылуу бекен, баш неме кылсын. Мен угушума караганда кош бирим деп калат, башка деп калат, билбейм мен кандай экенин. Биз эми карапайым адам аларга териштире албайт экенбиз, бизге териштирбейт экен, бизге эч жака киргиздирбейт экен. Мына бул окшогон ифлас иштер Кыргызстан боюнча канча болуп жүрөт, канчасы жабылып жүрөт, канчасы сыздап жүрөт.
Акыйкат издеген аксакал баланын атасын аныктап чындыкка жетсем деген үмүттө. Ал эми аты аталган Нурбек Жусупалиев учурда айылдык кеңештин депутаты болуп, андан тышкары Гүлчү айылындагы спорт мектебинин жетекчиси болуп иштеп жатканына нааразы. Ушу ифлаш иштери кылган мугалим кантип ушу мектепте тарбия бере алат, кантип директор боло алат? Кече Сами Кожо айтпадыбы? Тарбиясы жок адам кантип тарбия бере алат? Мына Сами Кожо дагы депутат туура айтты. Эми кантип берет? Эми болсо Gülçü'dagi alaydagi spor şkolunun direktörü olup bu da kırışa izlep жүрдü. Direktörü ötelmeden mücadelen katı ötüp ettik emiden konkurstan. Mana komşuluk şu ayıldagi el yurt şuların kolundan rayondagi spor şkolundagi bergen ата-eneler şonun kolundan kanday sportçu çıgat, kanday adam çıgat dep oylasızlar. Bu görüңүздөр. Men bunu jönüne komşulukka çıkarıp koyun dep ele эме кылдым, акыйкатка жетейин дедим. Өмүр өткүчү небересинин биологиялык атасын аныктоо зарылдыгын айтат. Учурда 4-чү небереси колунда экенин, алар апасынан өздөрү баш тартышканын билдирет. Мына мен азыр 2 балам колумда тирилөө жетим болуп мен багып атам. Менде ата дейт иш жака барбайбыз биз. Апама да барбайбыз. Сиз менен жашайбыз деп отурат. Нарындагы лимонтудай болуп, эртең балдарым чоңойгондо өч алып жүрсө мен кантем? Мына бул дагы сабак болуш керек. Көрдүңүздөрбү анан комчулуктар? Айнан комчулук ойлон кылат. Эме кылат, мына биздин эмне болот? Мунун крышасы эле ушу айылдагы туугандары. Туугандары ушу бине сезесе туугандарын жетелеп барат, ана кылат. Анан эле кала берет бул. Adamlarda da güyreyt barıp mınday kılıp bergile, anday kılıp bergile. Даже sotko güve olup bolgan ballardan suradım bir ökөsүнөн. Surasam, ne oldu? Uyat boldunlar mı? Beyagım ne oldu? Mına dep barın kösötsöm, jaldırap turup bermedi, yürüp barıp bermedi dep sotko 5-6 akıykatçı hem apargan. Obismen akıykatçı bir-iki jol barıp men barbay koydum. Nege barbay koydu? Men bilbeyim onu. Je bildibi? Je kандай boldu? Ушундай бир уста бул. Не алып келишке. Ушундай адамдар кантип иштеп жүрөт? Кантип коомчулук уруксат бересиңер? Мен hiç түшүнбөдүм буга. Маматжан Тойчиев экинчи тарап болгон Нурбек Жусупалиевден соттун чечими болгон ДНК тапшыруусун талап кылат. Аксакал борбордук бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, ошондой эле үй бүлө кол тийгиз экенин баса белгилеп, мындан улам бул окуяны коомчулукка чыгарууну туура көргөнүн билдирди. Мен коомчулуктан сурап, ушуну бир акыйкатка жетейин, билейин деп ушуну коомчулукка чыгарайын деп атам, чыгарып атам. Мурунда чыгарганмын. Чыгарсам, кайрадан мени милицияга берип бергенде бүт соттогу документтерими апардым эле, ошондон дым болду. Себеби чында мына акыйкат бул кандай болот? Коомчулук эми өзүңүздөр талдаңыздар, өзүңүздөр көрүңүздөр. Бул кандай деген нерсе? Мен акыйкатка чыгайын деп атам. Мына акыйкатына жетейин. Эми бул бала кандай болот? Шариятта ар дагы өзүнүн шариятын жолдору болот. Мына көрдүңөрбү? Эми кандай болот? Никесиз туулган бала. Мен ушудан кабатыр болуп атам. Эртеге ол никесиз туулган бала магадан нападение кылса мен не кылам? Үй бүлөмө нападение кылса мени шерменде кылгансың, кылаңыз деп. Качан бир шарияттын жолунда бирөөнүн абырын ачпа деген жолдор бар. Качан ачпай жүрөбүз биз. Качан ушул жашайбыз. Акыркы бир бул келди го бир заман. Акыйкат чыгуу, сөз эркиндиги, мындай бир ифлаштерди жасабай турган бир нерселерди жасаш керек. Мен Ташиев инем шундай карап кой. Мындай кылса бузулат, сенин чыгарып аткан азыркы коррупцияга каршы, ушундай ифлаштерге каршы мыйзамыңды мен өткөндө көрдүм трибунада. Рахмат. Айнан. Ушуну бир чыгарып бергин сенен сураныч. Баары мени кабыл албайсың дагы. Мен бара албайм дагы, баргызбайт дагы мени. Эми мисалы мен азыр ушу интервьюга чыктым. Бул Жусупалиев Нурбек менин аркаман дагы азыр дагы бир нерселер жасашы мүмкүн. Мага каршылык кылышы да мүмкүн. Мына бул ушундайга бара турган бети жок адам. Ушундай ифлас иштерди жасап алып, уялбай айылда жүрөт. Келкейип чоң кызматтарга издеп, кириш издеп. Эгерде Камчыбек Ташиев сиз мени кабыл ала турган болсоңуз, шарият бир аркылуу, мен булардын киришасы ким экенин баарын айтып берем. Анан ошондо билесиз.
Ошондо көп сырлар ачылат. Майда бараттан чоң сырлар ачылат. Биринчи жиптин учу мынакта болот. Жиптин учун таап алсаңыз, өзүнө түлүп алсаңыз билип аласыз кийин. Мына урматтуу ташибек, эми ушундай кылың. Урматтуу коомчулук, эмне дейсиңер, эмне кыласыңар, бул жагын силерге коюп бердим. Өзүн актасын. Эмне үчүн качат? Ошондо эле барып калса болбойбу? Ошондо эле барып калса иш бүтөт. Же чын же калп болот. Бул бечара, бул дагы төрөлгөн бола. Не күнөөсү бар? Кандай күнөөсү бар? Алла берди, төрөлдү. Алла ушундай болду, чоңоюп атат. Акыр кандай бала болот, кандай жок билбейм. Ийин бул бала бир депутат болсо, президент болсо, кыргыз сөзсүз чукуйт аркасын. Каерден делең, ким менен баягы аксакал айткан бала сен белең деп чыгат дагы, анан кийин министр болот. Азыр менин балдарым дагы өтө жаман акыбалда. Мен неден корком? Кийин биздин ата-энебизди бүлүк салган, бизди ата-энебиз менен ажыраштырган деп булар мен балам ушу Совет Нурбекке кол салсам эмне кылам? Уялбай да менин балдарым окутуп коет мектепте. Ал школга директор болуп кеткичен. Кайсы бети менен мектепке барат ушу ишти? Биздин эл журт деле караңгы экен. Себеби биз бердим да, бириң күнөөңдү эме кылба да жашырат. Жашырып кой, сен мага тийбе, мен сага тийбейм. Качанга чейин бирибизге тийбе болуп жүрө беребиз. Ана кыйындар эле келип чаап кетсе, кыйындар эле келип үй бүлөнү бузуп кетсе, биз каяка барабыз? Ойлонгула коомчулук, ойлонгула биздин башкаруучу адамдарыбыз. Ал мектептин директор эмес, айылдык кеңешке депутат да болуп атты. Демек бул киши биз кандайдыр бир жолдордун таап болуп атат да. Ошону мамлекет тарабынан муну эгерде ар кандай балдар төрөлө берсе, мисалы үчүн азыркыдай болуп менин неберем эмес деп атпайбы аксакал. Бул келечекте ал дагы чоңоет. Ал бала дагы чоңоет. Ал чоңойгондон кийин мен үй бүлөмдү, ата-энемди бузган ушул киши экен деп туруп, ал жерде ага жамандык да кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан мамлекет тарабынан ушул дагы көзөмөл иретинде кармаш үчүн катуу мыйзамдарды, ошогон кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып аткан адамдарды катуу жазага албаса, бул келечекте дагы кайталана берет деп ойлойм. Бул окуя боюнча Нурбек Жусупалиевдин пикирин угууга мүмкүн болгон жок.